Эфирде 1 сентябрь алынған жаңалықтардан топтамы. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздарбы. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков коронавирус менен күрөшүүгө салым кошкон ыктыярчы балдар менен жолугуп, аларга атайын белектерди тапшырды. Быйылкы окуу жылында 1 класска 156 000 окуучу барды. Өлкө аймагында коронавирустан сакайгандардын саны көбөйүүдө. Ушул жана башка жаңалыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 31 августта коронавирус менен күрөшүүгө салым кошкон ыктыярчы балдар Кыргыз Республикасынын көз карандашсыздыгынын 29 жылдыгына карата өткөрүлгөн Бишкек шаарынын Борбордук Ала Тоо аянтында иш-чарага катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков топтогон каражаттарын коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө берген балдар менен баарлашты. Силерди патриот, жакшы окуган, илим билимдүү, ыймандуу балдарыбыз көп болсо, мамлекетибиздин келечеги кең болот. Силер биздин мамлекеттин келечегисиңер. Кудайым тилегиңерди берсин, бардыгы тең ишке ашсын деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысынын атынан балдарга планшеттер белекке берилди. Сооронбай Жээнбеков тапшырылган белектер балдарга өлкөнүн жаркын келечегинин кепилдиги болгон санарип технологияларды жакшылап өздөштүрүүдө жардам берерине үмүт кылды. Өлкөнүн көз карандашсыздык күнүнө карата куттуктоосуна президент Сооронбай Жээнбеков бул кыйын күндөрдө чоң күчкө ээ болгон эң кичине ыктыярчылардын жардамын белгиледи. Биз Кыргызстан эли коомдук тилектештикти туу туткан журт экенибизди бышыктадык. Мына ушул күрөштүн жүрүшүндө ынтымак баарынан кымбат экенине дагы бир ирет ынандык. Биздин элде алам дегенден, жардам берейин дегендер көп экенин өз көзүбүз менен көрдүк. Дээрлик бардыгыбыз жардамга муктаждарга колубузду сундук. Бүгүн биздин арабызда мына ошол күндөрү чоң күчкө айланган ыктыярчыларыбыздын эң кенжелери отурат. Көзгө көрүнбөгөн душманды жеңүүгө, кыялындагы жактырган буюмун алууга топтогон каражатын берген ушул балдарыбыздын келечеги кең болсун, тилектерин орундалсын. Кыргызстандын татыктуу уу кыздары болуп чоңойсун. Улутубуздун көнөрбөз духу, ата бабалардын руху жаңы тарыхта да татыктуу жашап жатканын жаштарыбыз далилдеди. Белгилей кетсек, коронавирус инфекциясынын пандемиясы мезгилинде Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан 8 бала мектеп окуучулары сыртта калбай, чоңдор менен катар эле өз каражаттарын пандемия менен күрөшүү үчүн беришкен. Алар Элиза Бейшикеева 10 жашта, Руслан Дашков 6 жашта, Мустафа Кайыпов 12 жашта, Нуртилек Абасканов 10 жашта, Батырхан Наматов 8 жашта, Аделина Ниязакунова 11 жашта, Алан Дайыров 6 жашта, жана Жандос Дүйшеев 14 жашта. Жогорку сот Кыргызстан партиясынын пайдасына чечим чыгарды. Сот отуруму 1 сентябрда саат 16:00 башталып, жараянга Жогорку соттун мурдагы төрайымы судья Айнаш Токпаева жетекчилик кылды. Анда Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап, күчүндө калтырды. Чечим дароо күчүнө кирет, үстүнөн арызданууга болбойт. Отурум маалында Жогорку соттун алдында Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүүнү талап кылган жарандык активисттер менен шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү нааразылык акциясын өткөрүштү. Ошол эле жерде Кыргызстан партиясынын дагы бир нече тарапташтары акцияга чыгып, таза шайлоо деп кыйкырып турушту. Баарыңыздарды бүгүнкү жеңишиңиздер менен куттуктайм. Жогорку сот адилеттүү чечим чыгарып, биринчи соттун инстанциянын соттун чечимин күчүнө калтырды. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орноду десек, биз жаңылышпайбыз. Баарыңарга ийгилик, Кудай буйруса, 5 октябрда да ушундай жеңишти куттуктагандай болойлу. Ийгилик баарыңарга. Эскерте кетсек, буга чейин 27 августта Бишкек шаардык административдик соту партиянын арызын канааттандырган. Ал эми 29 август күнү Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку сотко кайрылган болчу. Өлкөдө жаңы окуу жылы башталды. Бирок эпидемиологиялык кырдаалдан улам салтуу режимде 1 класстын балдары гана окумай болушту.
Калгандары азырынча окуусун аралыктан башташмакчы. Билим күнү Кыргызстан боюнча жалпы 156 000 бөбөк мектеп пособусун аттады. Бул ирет жылдагыдай салтанаттуу иш-чара болгон жок. 1-класстын окуучулары дароо эле окуу бөлмөлөрүнө киришип, аларга "Менин сүйүктүү Кыргызстаным" аттуу сабак өтүлдү. Башкаларына болсо класстык сааттар онлайн форматта өттү. Мугалимдер балдардын ортолорун 1,5–2 метр аралыкта сактап отургузушкан. Бул жылы бирдей мектеп формасын кийүү талабы дагы алып салынды. Бирок 1-класстын балдары мектепке ак көйнөк, кара шым, юбка менен барышы зарыл. 1-класстын окуучуларына баардык сабактар кирет. Анын ичинде дене тарбия, музыка, сүрөт сабактары дагы бар. Ал эми айрымдары ачык асман алдында өтүлөрү маалым болду. Билим берүү жана илим министрлиги 1-класстын окуучулары үчүн мектепте жүрүү эрежелеринин тартибин бекиткен. Балдар мектепке бет кап менен келишет, жана аны сабак учурунда да, танаписте да чечишпейт. Мектептин кире беришинде дене табы милдеттүү түрдө өлчөнү керек. Балдар сабакка кечикпеш үчүн сабак башталганга 30 мүнөт калганда келиши керек. Bir класста 15-тен ашык окуучу болбош керек. Балдарды bir партада бирден шахматтык тартипте отургузу керек. Окуучулар үчүн эрежелер: башкалар менен 1 метр аралыкты сакта. Чогулган адамдарга барба. Бет кап тагынып, колуңду самын менен жууп, антисептикти колдон. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 43 958 адамга жетти. Ал эми 1 сентябрга карата коронавирус жуккан жаңы 60 учур катталган. Сутка ичинде катталган жаңы учурлар төмөнкү аймактарда аныкталган. Борбор калаада 13, Ош шаарында 1, Ош облусунда 7, Баткен жергесинде 16, Жалал-Абадта 14, Нарын аймагында 1 учур, Талас облусунда 3, Чүй өрөөнүндө 2, ал эми Ысык Көл облусунда 3 учур катталды. Соңку сутка ичинде 194 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 38 649 түздү. Кыргызстанда акыркы 1 суткада коронавирус дагы 1 кишинин өмүрүн алды. Ушуну менен коронавирустун курмандыктары 1060га жетти. Бишкекте балдар үй интернаттарынан тарбияланып чыккан кыздар үчүн жаштар үйү ачылды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Киргизия 1 айылында жайгашкан 24 орунду убактылуу жашоочу жай жалаң кыздарды гана кабыл алмакчы. Аны жетим балдардын укугун коргоо коомдук фонду ачты. Мындан ары жаштар үйүн интернатта тарбияланып чыккан балдарга колдоо көрсөтүүнүн алкагында Бишкек мэриясы каржылайт. Кыздар акысыз жашап, 3 маал тамактанышат. Ошондой эле шык жөндөмүнө жараша колледж, жогорку окуу жайлар, кечки мектеп сыяктуу билим берүү мекемелерине окууга киргизилмекчи. Зарыл болгон учурда аскердик каттоого тургузулуп, жана ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна каттала алышат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин ушул сыяктуу дагы бир убактылуу жашоо жайы ачылган. Анда быйыл балдар үйүнөн чыккан 22 тарбиялануучу жашап жатат. Социалдык тармактарда Нарын облусундагы Чет Нур айыл өкмөтүнүн башчысы Азамат Мусурканов экендиги айтылган жаран тургундарды үгүттөп жаткан видеосу тарады. Анда ал жергиликтүү тургундардан депутатка талапкер Улан Бакасовду колдоп берүүсүн суранып, ал үчүн Бакасов 500 000 сом суммадагы каражат убада кылгандыгын айтты. Бул маалымат боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы кабардар болуп, ыкчам чара көрүү координациялык группасы социалдык тармактагы видео боюнча ишти укук коргоо органдарына арыз менен өткөрүп берген. Мындай кабарды Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат катчысы билдирди. Жогоруда аталган айыл өкмөт башчысы үгүттөп жаткан талапкер Улан Бакасов Биримдик партиясында. Ал нарындыктарга жардам берип жүргөндүгү боюнча коомчулукка таанымал. Талапкер партиянын тизмеси боюнча 6-орунда турат. Борбордук шайлоо комиссиясы Ырчы Бекборбиевке тарткан килеби үчүн айыппул салды. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу кабыл алып, ыйгарым укуктуу өкүлүнө сунуш кылды. Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Берадор Борбиев депутатка талапкер катары аталган партияга үгүттөгөн клип тарткан. Бул чечимди Боршайкомдун 2 жумушчу тобу отурум өткөрүп, 7,5 миң сом суммасындагы айыппул салуусун БШКнын ыйгарым укуктуу өкүлүнө сунуштады. Эми ыйгарым укуктуу өкүл Ырчыны чакырып, же штабына барып, мыйзамга ылайык протокол түзөт деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат катчысы.
Бекборбиевдин «Мекеним Кыргызстан» аттуу ыры клиби менен бирге социалдык тармактарда жана YouTube порталында бир жума мурун жарыяланган. Клипте кагаздан жасалган кичинекей учактын сыртынан «Мекеним Кыргызстан» партиясынын логотипин көрүүгө болот. Андан сырткары коомчулук ырдын текстиндагы үгүттөө катары кабыл алып, социалдык тармактарда сынга алып келаткан болчу. Бишкектеги караван соода борборунун ижарачылары 1 сентябрда парламенттин алдында нааразылык акциясын өткөрүштү. Соода борборунун кесиптик кошун комитетинин өкүлү Элмира Аксамаева акциянын катышуучулары каравандын соода күркөлөрүнүн электрондук сатып-алуу порталынан алып салуунун талап кылышкандыгын айтты. Мындан тышкары, нааразы тарап соода күркөлөрүнө болгон ижара келишимдерин узартууну дагы талап кылышты. Акцияга чыккандар «Каравандан колуңду тарт, президент бизди ук» деген жазууларды көтөрүп турушту. Алар августтун башында мурунку 2 айга ижара акысын төлөө жана 15 августка чейин соода күркөлөрүн бошотуп коюу тууралуу кабарлама алганын маалымдашты. Мурдагы мэр Нариман Түлеевдин жакындарына таандык караван соода борбору сот чечимине ылайык 2017 жылы мамлекеттик мүлк фондунун карамагына өткөн. Кийинчерээк мүлк мамлекеттик ишканасына берилген. Азыр соода борборунда 200дөн ашык күркө бар. Аталган ишканалардын өкүлдөрү акциянын катышуучулары менен жолугушуп, маселе карала тургандыгын айтышты. Жалалабадта мөөнөттүү кызматын өтөп жаткан аскер өз өмүрүнө кол салып, каза болгондугун мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Ага ылайык окуя 30 август күнү 20-27 аскер бөлүгүндө болгон. Учурда аскердин өлүмүнүн себеби такталууда, ошондой эле кызматтык иликтөө иштери башталды. Факты Жалалабад гарнизонунун аскер прокуратурасына тарабынан сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү иш-чаралар өткөрүлө баштагандыгы айтылды. Америкалык Amazon корпорациясы АКШнын жарандык авиация федералдык башкармалыгынан дрон менен буйртмаларды жеткирүү үчүн уруксаат берген сертификатты алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Ушул жылдын март айынан бери аталган программаны Дэвид Карбон башкарган. Карбон сертификацияны маанилүү кадам деп баалады. Биз дронду аба майданында толугу менен жайылтуу үчүн технологиябызды иштеп чыгууну жана аны өнүктүрүүнү улантабыз. Мындан ары жарым сааттын ичинде буйрутма жеткирүүнү ишке ашыруу үчүн FAA башкармалыгы жана ошондой эле башка дүйнөдөгү көзөмөл органдары менен дагы кызматташмакчыбыз деп билдирген. Маалым болгондой, аталган билдирүүнүн алкагында Amazon 500 жерге буйрутмаларды эч тоскоолдуксуз жеткирген. Дрондун жардамы менен жеткирүү программасы тууралуу маалымат алгачкы ирет 2013 жылдын декабрь айында жарыяланган болчу. 3 жылдан кийин Улуу Британияда биринчи аба аркылуу чакан болсо дагы товарды жеткирип берүү ишке ашырылган. Кийинчерээк бул программа жайлап калган. Бирок коронавирус пандемиясынан улам кайра жанданганы айтылды.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.